Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин темабыз теңдеме түзүүнүн жардамы менен чыгарылуучу маселелер. Төмөндөгүдөй пландарды койдук. Жөнөкөй маселелерге мисал иштөө, курама маселелерге мисал иштөөнүн ичинен жумуш аткарууга карата, соода саттыкка карата, кыймылга карата маселелерди иштейбиз. Максатыбыз маселелерди чыгаруу жүгүртүүнүн бир формасы болоорун түшүнүшөт жана окуу процессинде маселелерди чыгаруунун маанисин жана ролун билет. Ар түрдүү областтагы маселелерди чыгарууда керектелүүчү математикалык методдорду билет. Маселелерге схема, туйутма түздүрүп, теңдеме менен чыгарууга үйрөнүшөт. Маселе жөнөкөй жана курама болуп эки чоң топко ажыратабыз. Жөнөкөй бул бир гана арифметикалык амал колдонулса, ал эми курама маселелер эки же андан көп арифметикалык амалдар аркылуу чыгарылат. Мисалы, окуучу 4 кызыл желекче жана 3 жашыл желекче жасады. Окуучу бардыгы канча желекче жасаган? Мында бир амал түзүлүп атат, демек жөнөкөй маселе. Экинчи, эки текчеге 28 китеп коюлган. Эгерде экинчи текчеде 6 китепти алып салсак, эки текчедеги китептердин саны бирдей болуп калат. Ар бир текчеде канчадан китеп болгон? Демек буга 3 туйутма түзүлүп атат. Демек курама маселелер деп аталат. Мисалы, жогорудагы эле өнүгүүнү мисалды карайлы. Окуучу 4 кызыл желекче жана 3 жашыл желекче жасады. Окуучу бардыгы канча желекче жасаган? Бул маселе сумманы табууну талап кылган жөнөкөй маселе экендиги көрүнүп турат. Ушул маселени төмөндөгүдөй өзгөртүп, эки маселени түзүүгө болот. Биринчи, окуучу 7 желекче жасаган. Алардын бир канчасы кызыл жана 3-өө жашыл. Окуучу бардыгы канча кызыл желекче жасаган? Мында маселени чыгаруу үчүн окуучу 7ден 3-тү кемитет да 4 кызыл желекче жасаган деген жоопду алат. Маселеде биринчи кошулуучуну табуу талап кылып жатат. Экинчи болсо, окуучу 7 желекче жасаган жана алардын ичинен 4-өө кызыл, бир канчасы жашыл. Окуучу канча жашыл желекче жасаган? Бул маселени чыгарууда 7ден 4-тү кемитип, окуучу 3 жашыл желекче жасаган деген жоопту алат. Маселеде эки сандын суммасын табуу талап кылынып жатат. Ушул түрдөгү мисалдар андан ары кемитүүгө, экинчи класста болсо көбөйтүүгө, бөлүүгө берилген. Жөнөкөй маселелер менен бирге эле экинчи класстан баштап, айрыкча 3 жана 4 класстарда ар түрдүү курама маселелерди чыгарууну окутуу программада каралганын эске алуу керек. Эми курама маселеге төмөнкүдөй мисалдар келтирели. Эки текчеге 28 китеп коюлган. Эгерде экинчи текчеден 6 китепти алып салсак, эки текчедеги китептердин саны бирдей болуп калат. Ар бир текчеде канчадан китеп болгон? Албетте маселени чыгаруунун алгачкы этабында көрсөтмөлүк интерпретациялоону жүргүзөбүз. Анда чийме аркылуу көрсөтөлү. Биринчи текчени чийип алабыз, экинчи текчени чийип алабыз. Анын бардыгы 28 китеп коюлган. Эки текчедеги китептердин санынан 6-ны кемитсек, канча китеп калат деген суроого жооп беребиз. Анда 28ден 6-ны алсак 22 китеп калат экен. Биринчи текчеде канча китеп болгон дегенде 22-ни 2-ге бөлсөк, бул 11. Биринчи текчеде 11 китеп болгон. Экинчи текчеде канча китеп болгон дегенде, мында 11-ди 6-га кошсок 17. Демек жообу биринчи текчеде 11 китеп болгондо, экинчи текчеде 17 китеп болгон. Экинчи вариантта толуктуу ыкмасын колдонсок, төмөндөгүдөй чыгарылышты алабыз. Биринчи текчеде да экинчидегидей эле сандагы китеп болушу үчүн канча китеп кошуу керек? 28ге 6-ны кошсок, бул 34 китеп болот. Экинчи текчеде канча китеп болгон? Демек анда 34-тү 2-ге бөлсөк, бул экинчи текчедеги китеп келип чыгат. 17 китеп болгон экен. Биринчи текчеде канча китеп болгон дегенде 17ден 6-ны алсак, бул 11. Демек биринчи текчеде 11 китеп болгон. Үчүнчү вариантта божомолдоо методдорун колдонолу. Анда 2
мейли экинчи текчеде 15 китеп болгон деп божомолдойлу. Анда биринчисинде 15 минус 6 барабар 9 китеп болууга тийиш. Андан маселенин шартында берилгенден 28 минус 15 плюс 9 кемитип салсак, анда 28ден 24 алсак, бул 4 келип чыгат. Демек ар бир текчеде 2ден китеп кош керек. Биринчи текчеде 15 китеп болгондуктан ага 2ни кошсок 17. Жана 9 экинчи текчеде 9 китеп болгондуктан ага 2ни кошсок 11 китеп болгон. Төртүнчү жол катарында алгебралык жазуу колдонсок, анда x кошулган x плюс 6 барабар 28 деген теңдеме келип чыгат. Бул теңдемени чыгарсак 2x барабар 28ден 6 алсак 22. Мындан x'ти тапсак, x барабар 22 бөлүнгөн 2, x барабар 11 деген биринчи текчеде китептин санын алабыз. Анда экинчиде 11 кошулган 6 барабар 17 китеп болот. Жообу демек 11 жана 17 болот. Дагы бир мисал. Чайнекке жана 2 чыныга 740 грамм суу куюуга мүмкүн. Чыныга караганда чайнекке 300 грамм суу көп батаары белгилүү болсо, чайнекке канча суу куюуга мүмкүн? Анда биринчи жол, анда геометриялык интерпретациясын түзөбүз. Бардыгы 740 грамм болгон. Схемасын түзсөк, чайнекке x, чайнекти x деп алабыз. Канча суу батканы белгисиз бизге, ошон үчүн x грамм. Чыныга x минус 380 болуп атат. Аны 2 чыныга көбөйтсөк 2 болуп калат. Демек бардыгы 740 грамм суу баткан. Экөөнү кошсок, чайнек менен чыныдагы сууну кошсок, бул 700 граммга барабар. Демек бизде төмөндөгүдөй теңдеме түзүлдү. X кошулган x минус 380 көбөйтүлгөн 2 барабар 740. X'ти теңдемени чыгарабыз эми. Теңдемени чыгарсак, x кошулган кашанын ичине ачып жиберебиз, 2ни кашанын ичине көбөйтөбүз. 2x минус 2ни 380 көбөйтсөк 760 барабар 740. Бул жерден x'ти 2x'ка кошсок 3x минус 760 барабар 740 болот. 3x барабар 760 оң жагын алып чыгып алабыз. 740ка 760 кошобуз. 3x барабар 1500. Демек x'ти табабыз бияктан. X барабар 1500 3кө бөлөбүз. X барабар 500 болот. Жообу демек 500 экен. Экинчи жолду карайлы. Анда биз чыныны 2x деп белгилеп алалы. 2 чыны болгондуктан чынын x деп белгилеп атабыз. X грамм суу атат деп. 2 чыны болгондуктан 2x деп көбөйтүп атабыз. Чайнекте болсо, анда чыныда x болсо, анда чайнекте 380 граммга көп болчу. Чайнекке көп батмак. Демек экөө биригип 740 граммды түзөт. Анда экөөнү кошсок, x кошулган 380 кошулган 2x барабар 740 теңдеме пайда болот. Теңдемени чыгарабыз. 3x плюс 380 барабар 740. Демек бул жерден x'ти табабыз. 3x барабар 360 болот. 740тан 380 алсак. X барабар 360-ты 3кө бөлөбүз. Демек x барабар 120 грамм. Анда биз чайнектикин таап алабыз. Чайнектикин тапсак, x'ин ордуна койсок, 120-ны 380ге кошсок, 500 грамм. Жообу демек 500 грамм чыккан чайнекте. Үчүнчү жолун карайлы. Чайнекти x грамм деп алалы. Чыныга 2y грамм суу батат деп байлап алалы. Анткени 2 чыны y грамм суу батат дейли. Экөө биригип 740 грамм суу батат экөөнү биригип. Демек x плюс 2y грамм суу 2 чыныга жана чайнекке баткан суу. Ал эми x минус 380 грамм суунун 1 чынысы. Бул x минус 380 барабар y деп алалы. Экөө анткени x чайнекке 380 грамм көбүрөөк баткан да. Ошондо экинчиде x кошулган 2y бул 740 грамм. Экөөнү кошсок 740 грамм суу батмак. Бизге демек төмөндөгүдөй теңдемелер системасы келип чыкты. Муну чыгарсак, бул жерден
белгисизибиз x, y болуп атат. Демек экөөнү табабыз. Биринчи теңдемеден x'ти таап алсак, x барабар y плюс 380. Экинчи теңдеменин ордуна барып, x'тин ордуна барып коебуз. Анда y плюс 380 плюс 2y барабар 740. Мындан келип чыгат. Биринчи теңдеменин өзүн жазып алабыз, экинчи теңдемени чыгарабыз. 2y'ти y'ке кошсок 3y барабар 740 минус 380 оң жагына алып чыгабыз. Мындан келип чыгат. Биринчи теңдеменин өзүн жасабыз, экинчиде y барабар 120 келип чыкты. Демек анда y'бизди таптык. Эми y'тин ордуна коюп туруп x'ибизди таап алабыз. x барабар y'тин ордуна 120 кошулган 380. y барабар 120. Мындан келип чыгат. x барабар 500, y барабар 120. Демек жообубуз чайнекке 500 грамм суу баткан. Андан кийинки мисал. Мастерскойдо 1480 сомдук эки топ кездеме бар болчу. Биринчи топтогу кездеменин метринин баасы 18 сом. Ал эми экинчисиники метри 20 сомдон. Эгерде биринчи топтогу кездеме экинчисинен 320 сомго кымбат турса, ар бир топто канча метрден кездеме бар болгон? Мында деле схемасын түзөбүз. Биринчи топтогу кездеменин x метр болгон деп белгилеп алалы, белгисиз болуп атат. Экинчи топтогу кездеменин y метр деп белгилеп алалы. Анда биринчи топтогу кездеменин метри 18 сомдон болсо, экинчисиники 20 сомдон болсо, анда эгерде биринчи топтогу кездеме экинчисинен 320 сомго кымбат болуп атат. Биринчи топтогу кездеме экинчи топтогу кездемеден 320 сомго кымбат болуп атат. Бунун бардыгы 1480 сом болгон. Демек анда биринчи топтогуну x дедик, экинчи топтогуну y дедик. Экөөнү кошсок, бардыгы 1480 сом болмок. Анан экинчисинде бул биринчи топтогу кездеме 320 сомго кымбат болуп атат. Демек анда x барабар y кошулган 320 деген мындай теңдемелер системасы келип чыгат. Мындан x, y'ти таап алабыз. Анда x'ти бизге белгилүү экинчисинде. Ошону апарып эле биринчисине коебуз. X'тин ордуна y кошулган 320 кошулган y барабар 1480. X барабар өзүн жасабыз. Мындан келип чыгат. 2y барабар 1480ден 320-ны кемитип салабыз. Мындан келип чыгат. 2y барабар кемитсек 1160. Экинчисин өзүн жасабыз да, мындан келип чыгат. Y барабар 1160ты 2-ге бөлөбүз. Анда y барабар 580 келип чыгат. Y'ти таптык. Демек экинчи теңдеменин y'тин ордуна коебуз. Анда биринчини өзүн жасабыз да, койсок 580ди 320га кошобуз. Анда y барабар 580 болот да, x барабар 900 болот. Демек биздин метри биринчи топтогу кездеменин метри 18 сом болгондуктан биз 900дү 18ге бөлүп алсак, ал биринчи топтогу кездеме канча метр болгон? Ошо келип чыгат. А экинчисинде экинчи топтогу кездеменин 580ди 20га бөлүп алабыз. Демек биринчи топтогу кездеме жообунда 50 метр болгон да, экинчи топтогу кездеме 29 метр болгон. Бул жерден 900дөн 580ди алып койгонубуз 320. Анткени биринчи топтогу кездеме экинчисинен 320 сомго кымбат болчу. 580 анан 900 болуп чыкты. Ошонун экөөнү кемитсек 320 келип чыкты. Андан кийинки мисал. Таластан Бишкекти көздөй автобус. Бишкектен Таласты көздөй такси. Бир эле убакытта чыгышты. 3 сааттан кийин кезигишти. Эгерде автобустун ылдамдыгы 60 км/с, таксиники 73 км/с болсо, Талас менен Бишкектин арасындагы аралык тапты. Геометриялык интерпретацияны түзөлү. Анда Таластан Бишкекти көздөй автобус чыкты. Бишкектен Таласты көздөй такси. Алар эми 3 сааттан кийин жолугушту. Жерден жолугса, анда автобустуку 60 км/с болсо, таксиники 73 км/с болсо, анда Бишкектен Таласты көздөй ортосундагы аралыкты табышыбыз керек.
Демек анда биз системанын схемасын таблица аркылуу көрсөтөлү. Кыймылдар Таластан Бишкекти көздөй автобус, Бишкектен Талашты көздөй автобус. Ылдамдыгы бул 1 километр саат, убакыттыгы саат, аралыкты километр. Демек анда автобустун ылдамдыгы 60 километр саат, таксинин ылдамдыгы 73 километр саат болсо, аралыктарын табышыбыз керек. Аралыкты табыш үчүн кайсы формуланы колдонобуз? S барабар V көбөйтүлгөн T деген аралыктын формуласын колдонобуз. Андан V'ны тапсак, бул жерден S барабар S бөлүнгөн T болот. Эгерде убакытты тапсак, анда S бөлүнгөн V болот. Бул жерде S аралык, V ылдамдык, T убакыт. Демек анда S1 деп бул автобустун аралыгын тапкандабыз. Демек анда аралыкты табыш үчүн S барабар V көбөйтүлгөн T, V'быз 60 километр саат, убактыбыз 3 саат. Да канча километр баскан автобус? 180 километр басыптыр. Демек мына аралыкка 180 километр аралыкты басты, таптык. Экинчиден таксинин ылдамдыгын менен саатын көбөйтүп, анын аралыгын табабыз. Анда 73 километр саатты 3 көбөйтсөк 219 километр саат. Демек мына экинчи аралыкты таап алдык. Мындан экөөнүн баардык аралыгын, Бишкектен Талашты көздөй баардык аралыгын табыш үчүн анда экөөнүн басып өткөн жолдордун аралыгын кошсок 399 километр. Бул Бишкектен Талаштын ортосундагы аралык чыкты бизде келип. Ошондо жообу 399 километр болгон. Андан кийинки мисалыбыз А шаарынан В шаарына чейинки аралыкты мотоциклист 3 сааттын ичинде саатына 54 километр ылдамдык менен басып өттү. В шаарынан А шаарына көздөй кайрадан келе жатып, ошол эле аралыкты 4 саатта басып өттү. Кайра келе жатканда кандай ылдамдык менен жүргөн? Таблица аркылуу көрсөтөлү системасын. Ылдамдык 54, убакыты 3 саатта, анан аралыкты табышыбыз керек. Анан кайра келатканда ошол эле аралыкта кайра келатканда 4 саатта деп атат. Ошондо ылдамдыгын табышыбыз керек. Демек геометриялык интерпретациясын чийсек, А шаары берилип атат, анан В шаары берилип атат. Экөөсүнүн А шаарынан В шаарына баратканда 3 саатта 54 километр саат менен жүргөндө канча аралыкты басып өттү? Кайра В шаарынан А шаарына келатканда 4 саатта ошол эле аралыкта 4 саатта басып өттү. Кайсы ылдамдык менен деп атат. Ошону табышыбыз керек атат. Бул деле аралыктын формуласын S барабар V көбөйтүлгөн T формуласы менен табабыз. Андан V барабар S бөлүнгөн T деген формуланы колдонобуз. Биринчи аралыкты табалы. Адан В шаарын көздөй баргандагы 3 саатта барды, 54 километр саатына. Ошондо 162 километр аралык экен ортосу. А шаарынан В шаарына дагы ортосу 162 километр экен. Эми ошол эле ошол эле аралыкта 4 саатта басып өттү. Кайсы ылдамдык менен келди деп атат. Ошондо V'ны табабыз. V барабар 162 километрди 4 саатка бөлсөк, анда 40,5 километр саатта келген. 40,5 километр саатта келген. Демек жообу кайра келе жаткан ылдамдыгы 40,5 километр саат болгон. Андан кийинки мисал. Тикбурчтук формасындагы жер участогунун туурасы анын узундугунан 80 метрге кыска. Эгерде анын айланасындагы дубалдын узундугу 800 метр болсо, участоктун аянтын аныктагыла дейт. Бизге участок берилди, анын узундугун белгисиз, бизге ошон үчүн x деп белгилели. Туурасы x минус 80. Демек аянтын табабыз. Анда схемасын түзөлү. Узундугу x, туурасы x минус 80. Демек бизде дубалдын айланасындагы узундугу белгилүү. Башкача айтканда, периметри белгилүү 800 метрге барабар. Анда аянтты табабыз. Аянтты табыш үчүн биз биринчи периметрдин формуласын жазып алабыз. P барабар 2 көбөйтүлгөн кашанын ичинде А кошулган V узунун туурасына кошкондугубуз. Аянттын формуласы болсо S барабар A көбөйтүлгөн V.
узунун туурасына көбөйткөнгө барабар. Демек эми периметрдин ордуна койсок, анда P-ыбыз 800-гө барабар, 2 көбөйтүлгөн, A-ыбыз бул x, V-ыбыз x минус 80. Демек табабыз теңдеме түзүлдү дагы. 4x барабар 800 плюс 160. 4x'ти тапсак 960, x'ти тапсак 960'ты 4-кө бөлөбүз. Анда x барабар 240 метр болот. Демек бул узундугу 240 метр болсо, туурасын анда x'тин ордуна коебуз 240'ты. 80'ди 240'тан 80'ди алып салсак 160 метр болот. Узуну 240 метр, туурасы 160 метр болду. Демек анда аянтты тапсак, бул узунун туурасына көбөйткөнгө барабар. 240 көбөйтөбүз 160 болду, 8400 метр квадрат болду. Демек жообу аянты 38400 метр квадрат. Жалпысынан алганда башталгыч класстардын математикасынын программасында көрсөтүлгөн деңгээлде окуучуларга арифметикалык маселелерди чыгарууну үйрөтүү мугалимден бир катар окуу методикалык адабияттарга багытталган терең талдоо жүргүзүү жана аларды чыгармачылык менен колдоно билүүнү көздөгөн максатка жетүү үчүн көп изденүүнү жана чымырканып эмгектенүүнү талап кылаарын эске алуу пайдалуу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.